саламатсыңарбы? Эфирде юрист жооп берет программасы. Сиздер менен мен Иманалиева Акжолтой, юрист, медиатор боломун. Мен чет өлкөдө жүрсөм, мен жок эле жолдошум ажырашыптыр. Мен жок эле ажырашса болобу? Ооба, негизи ажырашканда бул заочно каралат деп эсептелинет да. Сизге эгерде сотко чакыруу жиберилип, ал чакырууну сиздин үй бүлө мүчөлөрүңүз алып, ошол сот отуруму болот, ушул ажырашуу жөнүндө деп маалымдама сизге келгенден кийин, сиз баягы сотко барбай калган болсоңуз, бул учурда сот баягы заочно сырттан карап эле баягы арыздын негизинде ажыраштырып койсо болот да. Эгерде мүлктүк чыр-чатак жок болгон болсо, кандайдыр бир башка оор чыр-чатактар жок болсо, сырттан кароо негизинде эле сот ажыраштырып койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Мүлктү кичүү балама эле каттатсам болобу? Негизи бизде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бул сиздин мүлкүңүздү өзүңүз завещание менен каалаган балдарыңызга калтырсаңыз болот да, каалаган балаңызга. Бирок бул жерде айта кетчү нерсе, сиздин кызыңыз дагы, балдарыңыз дагы, ар бир балаңыз дагы ошол мүлккө толук кандуу ээ болуп эсептелинет да. Эгерде сиз эң эле күчүү балаңызга калтырам десеңиз, анда сиз завещание жазып нотариустан, анан кийин калтырып кетсеңиз болот да, кичүү балаңызга. Автоунааны ишеним каттын негизинде сатып алгам. Азыр ээсин таппай жатам. Негизи бул жерде мен айта кетер элем, сатып алуу келишими менен алсаңыздар өтө сиздерге ыңгайлуу болот да. Анткени ошол сатып аткан адам чынында эле ушул мүлккө ээлик кылгандыгын сиз билесиз да. Анан азыр бизде эң жакшы мекеме бар, унаа мекемеси. Ошол жерден сразу автомашинаңызды каттоого койдуруп, номерин дагы алып алсаңыз болот да. Анан бул жерде дагы бир жолу биздин жарандарга айтып кетерим, дайыма автоунаа же болбосо кыймылсыз мүлк же кыймылдуу мүлк алып атканда сатып алуу келишимин түзсөңүздөр, аны сөзсүз түрдө нотариустан каттоого өткөзүп, же болбосо мынакей унаа мекемесине же болбосо мамлекеттик кадастр мекемесине, мурункуча госрегистрге каттатып койсоңуздар болот да, мамлекеттик каттоодон. Анан ошондо ошол мүлккө сиз толугу менен ээ болуп каласыз. Ал эми эгерде автоунааны таппай аткан болсоңуз, автоунаанын ээсин таппай аткан болсоңуз, сиз унаага кайрылып, арыз жүзүндө, анан ошол автоунаанын ээсинин адресин алып, анан ээси менен кайра келишим түзүп, кайра машинени каттоого койдуруп алсаңыз болот да. Мен канча жашыман атымды өзгөртсөм болот? Бул жерде сиз паспорт алып аткан учурда ата-энеңиздин макулдугу менен атыңызды өзгөртсөңүз болот. Анан кийин уже толук кандуу 18ге чыккандан кийин каалаган атты өзүңүзгө алып алсаңыз болот да. Бул ар бир жарандын өзүнүн укугу. Эгерде атыңыз кандайдыр бир себептер менен жакпай аткан болсо, сиз атыңызды алмаштырып алсаңыз болот. Бирок кийинчерээк бул жерде дагы бир нюанс бар да. Кийинчерээк сиз башка документтерди жасатып атканда бардык жерде баягы эмне себептен атыңызды өзгөрттүңүз, ошол себептерди дагы жаза кетип турушуңуз керек болот да. Мисалы үчүн личная карточка по учету кадров, ошол жерде атыңызды өзгөрттүңүз беле деген графа бар. Ошол жерде сиз дагы баягы жазып кетип турушуңуз керек болот да. Ооба, атымды өзгөрткөм мындай себептердин негизинде деп. Ал эми 18ден ашкандан кийин сиз каалаган учурда атыңызды өзгөртүп алсаңыз болот да. Өзүм Россиянын жаранымын, кыргызмын. Кыргызстандан мүлк сатып алсам болобу? Бул жерде ооба, сиз мүлк сатып алсаңыз болот. Мисалы үчүн батир сатып алсаңыз болот.
автоунаа сатып алсаңыз болот. Бирок жерди сатып өзүңүзгө каттата албайсыз да. Жер сиз кыргыз болсоңуз да, бирок башка өлкөнүн жараны болуп калдыңыз да, Россия Федерациясынын. Анан жерди биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сиз баягы өзүңүздүн жеке менчигиңизге өткөзө албайсыз. Ал эми батирди сатып алсаңыз болот, анан автоунааны. Ажырашып кетпеш үчүн никелешүү келишимин түзсө болобу? Кандай түзүлөт? Бул никелешүү келишими ошо эгерде чынында практикада көбүрөөк колдонулса, абдан жакшы болмок да. Бул жерде бир нюанс бар. Никелешүү келишими бир гана никеге тургандан кийин гана сиздер баягы түзө аласыздар да. Никеге тургандан кийин. Мисалы үчүн бул мүлк, мисалы сизге тиешелүү мүлктөрдү булар меники, бул фирма сеники деп толугу менен баардыгын жазып алсаңыздар болот да. Бул Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодексине ылайык сиздер бир гана никеге тургандан кийин гана никелешүү келишимин түзө аласыздар. Анан ошол учурда баягы баардыгын жазып койсоңуздар болот да, ал келишимгечи. Кыймылсыз мүлк кимге тиешелүү болот, ажырашып кеткенде ал мүлк кимге өтөт, балдар ким менен калат, мисалы үчүн толугу менен ошол никелешүү келишимин түзүп алсаңыздар, сиздерге баягы алдын ала өзүңүзгө мындай коопсуздук шарттарды да түзүп алган болосуңар да. Андан кийин баягы сотко барып, эгерде ажырашып кетүү учуру болуп калса, эгерде жашооңуздарда, анда сотто дагы кароо оңой болуп бүтөт да. Азыркы мынакей учурда баягынкы эфирден кийин баягы суроолор келди. Ошол жерде баягы калыңды кайтарып алсак болобу деген көп суроолор келип атат да. Но калың көрдүңүздөрбү? Силер эч кандай келишим менен берген жоксуздар. Ал баягы салттык кырым-жырым менен кетип атат. Анан ал калыңды кайтарып алуу бул эки тараптын эле сүйлөшүүнүн негизинде эле боло алат да. Мыйзам бул жерде регулятор болуп бере албайт. Бул только тигил тарап менен эле сиздердин экөөңүздөрдүн ортоңуздарда болгон сүйлөшүү болот. Карызга процент акчаны бергем, эми кандай өндүрөм? Эгерде сиз карызга акчаны берсеңиз, тигил карыз алып аткан адамдан сиз кандайдыр бир келишим түздүңүздөр беле ортоңуздарда, же болбосо тил кат алып калдыңыз беле. Ошол тил кат алып калсаңыз, анда тил катта сотко берип, Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин негизинде сиз ал акчаны кайтарып алсаңыз болот. Бирок ал жерде болгону 50 миңден ашпаган сумма көрсөтүлүш керек да, тил каттачы. Анан ошол акчаңызды өндүрүп алсаңыз болот. Ал эми сиз системалуу түрдө ошо процентке акча берип жүргөн болсоңуз, сиз сөзсүз түрдө налоговойго барып, как индивидуальный предприниматель патент аласыз, же болбосо свидетельство алышыңыз керек дагы. Анан налогторду төлөшүңүз керек болот. Сиз как бы финансовый учреждениянын физический лицосу болуп калып атасыз да. Ушуну дагы эске алышыңыз керек. Эгерде 50 миңден көбүрөөк сумма болсо, анда сиздер келишим түзүшүңүздөр керек. Аны сөзсүз түрдө нотариально бекитишиңиздер керек болот. Мен Кыргызстандын жаранымын, сүйлөшкөн жигитим чет өлкөлүк жаран. Үйлөнсөк, каяктан никеге турабыз? Эгерде сиздер баягы Кыргызстандан никеге турабыз десеңер, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, үй бүлөлүк кодекс негизинде эле Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык бияктан эле ЗАГСтан силер никеге тура берсеңиздер болот. Ал эми жок, чет өлкөдөн үйлөнөбүз десеңиздер, аяктан дагы никеге турсаңыздар болот. Бул силердин чечим болот да. Силердин баягы каалоолоруңуздар болот. Ал эми сиздер чет өлкөдө турган болсоңуздар, азыр мисалы үчүн Кыргызстанда эмес, сиз ошол Кыргызстандын мыйзамына ылайык турмушка чыгам десеңиз, анда сиз биздин консультууга кайрылып, ошол жерден никеге турсаңыздар дагы болот да. Бул ар бир жарандын өзүнүн каалоосуна ылайык болот. Эгерде биздин мыйзамдар менен үй бүлөлүк кодекс негизинде турабыз десеңиздер, дагы бир жолу айта кетейин, ЗАГСтан барып арыз жазып, 1 ай мурун арыз жазылат, сиздердин паспорттарыңыздар өткөзүлөт. Анан ал жаран баягы тиги башка мамлекетте никеси жок деген маалымдама берилет дагы, анан бияктан эле каттоого туруп нике кагаздарыңызды ала берсеңиздер болот.
Сиздер юрист жооп берет программасын көрдүңүздөр. Эгерде суроолоруңуздар болсо, төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Сак саламатта туруңуздар.